техниканы күтүп атабыз. Мен Сыргабаев Абсатар Токтогулович Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министринин кызматына киришип жатып, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын ыйык сактоого, өзүмдүн милдеттеримди ак ниет жана таза аткарууга жана Кыргызстан элине кызмат кылууга ант берем. Абсатар Сыргабаевдин транспорт жана коммуникациялар министри кызматына расмий киришкенине 3 айдан ашты. Албетте, бул убакыт аралыгы кандайдыр бир иштердин толугу менен аягына чыгышына жетишерлик убакыт эмес. Бирок башталыш жана алган багыт боюнча кеп кылып, аткарылган иштерди төмөндө тизмектейбиз. Макулдашуулар жана келишимдер. Бул убакыт аралыкта транспорт тармагында кызматташтыкты бекемдөө максатында бир катар келишимдерге жетишилип, макулдашууларга кол коюлду. 8 августта Астана шаарында Борбор Азия мамлекеттеринде транспорттук логистикалык борборлорду өнүктүрүү боюнча өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумга кол коюлду. 26 сентябрда Кыргыз-Кытай достук көпүрөсү боюнча макулдашууга кол коюлду. 28 сентябрда Бишкекте Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолу ишканасы ачылды. 21 октябрда Кыргызстан менен Россиянын өкмөттөрүнүн ортосундагы эл аралык автомобиль ташуулар боюнча макулдашууга өзгөртүүлөр киргизилди. Ошондой эле транспорт тармагында кадрларды даярдоо жана кайра даярдоо үчүн кызматташууну өнүктүрүү боюнча өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумга кол коюлду. Оңдолгон жолдор. Бүгүнкү күнгө карата 1000 километрден ашык жолдор оңдолду. Анын ичинен 800 километр жолго асфальт төшөлүп, коюлган план ашыгы менен аткарылды. Кыргызстандагы эң узун Гөгар ташуусу аркылуу өтө турган тоннелдин курулуш иштери аяктап, 2025 жылдын жаз айларында ачуу пландалууда. Эпкин Башкууганды тилкесинде асфальт төшөө иштери аягына чыкты. Бедел көзөмөл өткөрүү пунктуна барчу 58 км убактылуу жол курулду. Ала-Бука, Жаңы Базар, Кировка автожолунун 40 км узундугуна асфальт бетондун биринчи катмары төшөлдү. Түп кеген автожолун курууда алгылыктуу жумуштар жасалды. Караколдогу Иса Күчүков көчөсүнүн 3,6 чакырымына жаңы асфальт басылып, пайдаланууга берилди. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасынын негизинде Зардалыга жол салуу боюнча кызуу даярдыктар башталды. Ош, Баткен, Разаков Уна жолунун 19 чакырымына асфальт басылып, колдонууга берилди. Негизинен Нокаттын жолу эң көйгөй болуп келген. Биз ошол Нокаттын 19 километрин жаңы асфальт басып байланууга бердик. Анан биз өзгөчөлүгү шыма деп коет, мындай өзгөчө ошол бузулбай турган асфальт менен бастык. Кудай буйрса, ушул жолдор бир 50 жыл кызмат кылат деген ишеничтебиз. Кандай пландар болот? Да кошумча узарабы дагы жолдор? Сөзсүз түрдө кошумча узарат. Биздин президентибиздин тапшырмасынын негизинде Нокат жолу дагы быйылдан кийинкиге биз 20 километр план кылып атабыз. Жолчулардын жумушун жеңилдетүү максатында министрликтин техникалык базасы толукталып, жол фондуна топтолгон каражаттын эсебинен дагы 453 атайын техника сатып алынды. Калкка кызмат көрсөтүү сапатын жогорулатуу, адам факторун жокко чыгаруу, коррупциялык көрүнүштөрдү болтурбоо максатында министр Сыргабаевдин тапшырмасынын негизинде Сосновка постунда QR-код аркылуу накталай эмес төлөм системасы ишке киргизилди. Төө ашууга кошумча камералар орнотулду. Өлкө аймагында жалпы 23 көпүрө куруу пландалса, анын 15-и колдонууга берилди. Иш токтоп, курулуш көп жылдарга созулуп кеткен көпүрөлөр да министрдин талабы менен белгиленген мөөнөттө бүткөрүлдү. Асфальт басыш керек. Техниканы алып атасыңарбы? Асфальтты баштагыла баштап. Министр региондорду кыдырып жол иштеринин аткарылышын жеринен көзөмөлгө алган учурлар арбын. Коомдук кабылдама аркылуу жазылган жалпы 100дөн ашуун жаранды кабыл алып, айрым маселелерди чечүү боюнча тапшырмаларды койду. Ошол эле учурда ЖМКлар менен тыгыз иш алып барылып, министрдин ишмердүүлүгү жасалып жаткан ири долбоорлор тууралуу коомчулукка байма-бай маалымат жеткирилүүдө. Транспорттук көзөмөл көчөтүлүп, бюджетке чегерилген сумма 112 миллион сомду түздү. Сапаттуу жол белгилерин чыгарууга басым жасалууда. Бүгүнкү күнгө карата 13600 жол белги чыгарылды. Аймактарда эскирген белгилерди алмаштыруу иштери активдүү жүрүүдө.
калың элдин каттамын жеңилдетип, жакшы шарт түзүп берүү максатында Нарын, Казарман, Талас, Жалал Абад жана Гербен аэропортторунун учуу конуу тилкесинде 525 000 чарчы метр аянт асфальтталды. Аймактардагы автобекеттерди оңдоо жумуштары жолго коюлду. Туристтик жайларга жете турчу жолдор жакшырып, пансионат, санаторийлерге барчу жолдор асфальтталды. Жогоруда тизмектелген иштер албетте өлкө жетекчилигинин колдоосу жана жолчулардын талыкпас эмгеги менен аткарылды. Жалпысынан алганда, жол транспорт тармагын жакшыртуу боюнча көп иштер аткарылууда. Бул чек эмес. Алдыда дагы бир катар долбоорлорду жүзөгө ашыруу милдети турат. Мындан тышкары, жол тармагын эффективдүү башкаруу үчүн реформа күтүлүүдө.